Процедуралык 6 микрофон. Bizde özgöçe pikirimiz var, 7 minut vaqt berip qo'yasizmi? Урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр, урматтуу кесиптештер, урматтуу теледен угуп жаткан, радиодон угуп жаткан мекендештер, мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары комиссиянын бүгүнкү корутундусуна мен кол коюп бердим, бирок жалпысынан, жартысынан гана колдойм деген өзгөчө пикир менен чыктым. Эмне үчүн мен ушундай пикир менен чыктым? Анын бардыгын жазыш кыйын экен, бирок ошо ортоңку трибунага чыгып өз оюмду айтып коюуну туура көрүп турам. Комиссиянын ишине биринчи ыраазычылык билдирип кетейин. Абдан чоң, эбегейсиз чоң иштерди жасады. Өзгөчө эксперттердин эмгегин баалап коюшум керек. Эң чоң экологиялык экспертизаларды жасап чыкты. Бул эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң доону табып чыкты, аныктап чыкты, ачыктап чыкты. Булар боюнча менде мындай каршы пикир жок, жакшы пикирим бар. Ал эми комиссиянын корутундусунда аша чапкан, ала барман, аныкталбаган жерлер көп экен. Ошондуктан мен кече Акылбек Усенбеков жөнөткөн 9 барактан турган проект постановление жогорку кеңеште окуп чыгып, анан ушуга каршы пикирим жаздым эле. Эртемен бирок негедир 35 барактан турган корутундуга кол коюп бердим. Эми бул корутунду токтом долбоору бул тарыхый документ. Анан ушул тарыхый документте тарых тактыкты, саясат сактыкты талап кылат. Анан ушул тарыхый документте көп адамдардын тагдыры чечилет, мамлекеттин тагдыры да чечилет. Мен өзүмдүн сунушу менен чыктым. Да, бардыгыбыз жакшы билебиз. Кумтөрдүн кумга сиңген алтындарын. Эң негизгиси экеле келишим болгон. Элдин башын ар жак бер жакка бурмалабай ачыгын айтайык да, ала кушту атын атай турган болсок, 2003-жылкы кабыл алынган чечим инвестиционный соглашение, анан 2009-жылкы кабыл алынган конституциялык чечим. Анан бул токтомдо 2020-жылдын октябрь айынан келген гана бийликти актап калгандардын бардыгын Кыргыз Республикасынын чыккынчысы катары сыпаттап салдык да. Чыккынчы деп атап да салдык. Алардын бирок чыккынчы деген аныктамасы жок. Чыккынчы деп бир гана сот берсе керек. Бирок бул жерде ушуна кирип кетти да. Мен ошого нааразымын. Эмне үчүн биз 2020-жылдын октябрынан алышыбыз керек. Ага чейинкилердин бардыгы чыккынчы болуп, андан кийинкилердин бардыгы демек кылабы. Бирок ошол Акаевдагы, Бакиевдагы, Атамбаевдагы, Жээнбековдагы Кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошо отурат да. Анда ушул жердин жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009-жылы өкмөттө анан жогорку кеңеш иштегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009-жылкы конституциялык соглашениеда кумтөргө кулдук уруп, конституциялык соттун чечими менен бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин буза албаган эмес. Ал эми кечеги октябрь райондук соттун чечими ал октябрь революциясынын чечиминдей эле анын арбитраж сот кабыл да албайт керек болсо. Туура 5 миллиард долларга жакын дооду коюп атабыз. Бирок мен ушул акчаларын өндүрүп аларыбызга, кумтөрдү көндүрүп аларыбызга ишене албайм. Жакшы болот эле эгер өндүрүп алсак, Кытайдын каргысынан кутулсак, ар бир кыргыз аяк алтын аяктан суу ичип кутуруп калсак. Бирок бунун бардыгы менин жеке пикиримде жомок. Мына кече түнүндө арбитраждык сотко берди Сентера. Сотко берди. Биз эгемендикти алгандан бери эле кумтөргө кулдук уруп келгенбиз. Сиабека, Камека, Сентерага. Азыркы деле соттошуу бул коштошуу эмес, бул достошуу. Достошуу. Эгер коштошо турган болсок, анда башка жол менен баралы. Мен өзүмдүн өзгөчө пикиримди жаздым. Элди убара кылбайык, элди убада кылбайык, улуттур саштар салайык. Ошону кылалык, кылбасак кысалык. Башка сөз жок да. Эмне үчүн биз 2003-2009-жылкы келишимдерге учкай кеп кылып, андан кийинкиге басым жасатабыз. Бул саясат да. Бул саясат да, чылгый саясат. Бирок 2003, 2009, 2007 жылда комиссия болгон. 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде Акылбек Усенбекович комиссияны жетектеген. 2003 жылкы жумушчу топто Акылбек Усенбекович азыркы комиссиянын башчысы бажы салык кызматтарын
төрағасы ол комитеттен ошол комиссия кылышкан. 2009 жылкы өкмөттүн премьер-министри болуп туруп, экономикалык саясатын көзөмөлдөп турган. Анан бардыгы чыккынчы болуп бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм. Алардын күнөөсү канчалык болсо, бул кишиники ошончолук болмок да. Эмне үчүн Акылбек Үсөнбеков ошол кезде Акаевдин бетине мендей болушун айтып чыккан жок? Эмне үчүн Бакиевге ошентип айтып чыккан жок ошол кезинде? Эмне үчүн Атамбаев айтып чыккан жок? Сиз чыккынчысыз мындай кылып атасыз деп. Эмне үчүн Жээнбеков айтып чыккан жок? Кече. Эмне үчүн айтып чыккан жок? Мына мен азыр айтып чыгып атам. Өзүмдү каршы пикиримди айтып чыгып атам. Оюн кылбаш керек да. Бул чылгый оюн, саясат, кунтар боюнча мен Кубанычбек Исабековдун, Базарбай Мамбетовдун 2013 жылкы мамлекеттик комиссиянын чечимдерин бардыгын окуп чыктым. Эринбей. Бирок бардыгы эле келтирип ошол эки келишимдин тегерегинде. Анан биз бүгүн чыккынчылардын бардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. Бирок баш мыйзамда кунтар боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да кунтар боюнча козголгон кылмыштерине мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Камчок Кудайбергенов өтүп кетти, Насирдин Санов жок. Кимди жоопко тартабыз? Анан бул ашуудан берген отчет болот атпайбы Байдылданкындай эле? Эгерде биз комиссиянын дагы ноябрга чейин узартып аткан болсок, анда биз сүйлөшүүлүгө мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Биз Кунтар Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. А бизге окшогон чимкирик парламентти, чиркейди жуткан бакадайлы кылып жутуп коет. Эгер биз жутабыз десек, эгер биз Кунтарды утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элдиге да убада кылбайт элек. Азыр шорун эл көрөт. Бул мен жеке пикирим. Мен азыр жана фейк троллдар төбө басып алышы мүмкүн. Бирок биз бүгүн урматтуу кесиптештер, азыркы токтом менен Садыр Нуркожоевдун алдына аппак пактаны коюп атабыз. Бирок ошол пактанын алдына жай жарылып бара турган минаны коюп атабыз. Бул долбоор азыркы президенттин анга түртө турган долбоор. Бул менин жеке пикирим. Сыйлайсыздарбы, сыйлабайсыздарбы, бул менин жеке пикирим. Ар ким бири-бирисинин пикирин сыйлашыбыз керек. Бирок мындай алабармандыкка барганча, же биз кутурушубуз керек болчу, же утулушубуз керек болчу. Бирок тилекке каршы биз кечигип калдык. Мына Кыргыз алты жөнүндө кечеден бери эмне деген сөздөр айтылып атат? Эмне деген сөздөр айтылып атат коллективдери? Бирок ошол киши бүгүн директорлор кеңешине отурат. Дегеле кандайынан караганда да калыстык сөзүбүздү айтып коюшубуз керек, кыйсын кулатпай алыстык сөз айтпай. Кийинки мына азыркы башкы прокуратурага сунуш кылган жетекчилердин күнөөсү канчалык болсо да билбеймин, бирок Акылбек Үсөнбековдун комиссиянын төрагасынын дагы күнөөсү алардыкынан экесе көп деп мен айта алам. Бетке айтышыбыз керек. Акылбек Үсөнбеков ошол 2003 жылы келишим болуп атканда айтып чыкса мен де болуп ушул жерден. Анда башка болмок эле. Акаевга Нобель сыйлыгын сунуштаган ушул киши болгон. Бакиевди мартабалуу деген макам берген ушул болгон. Эми баарыбыз билебиз, 2003 жылы Айдар Кунтөрдү куйлуктан кармаса, 2009 жылы Максим кекиртектен кармаган да. Кунтөрдү. Анан кийин сементтеп кирпич коюп салганда кайта келбей турган конституциялык сот менен бекиткенде, ушул жердеги парламент ратификация кылып бергенде, жөнөкөй келишимди эл аралык деген макам бергенбиз да. Эртең арбитраждык сотто башталганда биздин Октябрь райондук соттун чечимин ал Октябрь революция чечимин эле кылып алар кабыл албайт. Эгер биз улутташтырганга барсак, анда бул башка маселелер болчу. Анда арбитраж сот алардын централдын арызын кабыл алмак эмес болчу да. Ошондуктан мен жакшыбы, жаманбы ушул мамлекеттик комиссиянын катарындагы адам катары өзүмдүн өзгөчө пикирим менен чыктым. Анан бул корутундуда токтом долбоорун карап чыгыңыздар, Эринбей окуп чыгыңыздар. Ал жерде айтып атат. Мисалы айтып атат, Акаев 44 миллион алган деп. Ал кеше Азаттык аркылуу айтты, мен алган жокмун деп. Атамбаевди 10 миллион доллар алды дейт. Мен кече жактоочусу жакындар аркылуу сурадым. Ал киши кыйналып аткан экен, бирок айтыптыр. Эгер Акылбек Жапаровдун комиссиясы менин 10 сом алганымды далилдеп берсе, мен ушул жерде тергөөсү жок дагы соту жок 10 жыл отуруп берем деп. Анан ушул жердегилердин баардыгы ошол токтомго добуш бересиздер. Бирок токтомду карап чыгыңыздар.
аша чапкан, аныкталбаган нерселердин бардыгы, тергөө соту жок эле биз алардын бардыгына кылмышкер чыккынчы кылып салдык. Анда биз кимбиз? Анда жогорку кеңеш легендарлуу парламентти жуткан кумтөрдү биз жутабыз. Биз тарыхта өзүбүздүн жанагы дилешкен жаманаттан арылып калабыз десек, анда келгиле. Мен өзүнчө доошко койдурам. Өмүрбек Текебаев менен ол жерде отурган Алмамбет Насыркановдун 2016 жылдын 27-июнда жогорку кеңешке күн тартибине киргизген коомдук талкуу кылган улутташтыруу боюнча мыйзам долбоор бүгүнкү күнгө чейин сүрүшүп жатат. Ошону алып чыгайык да 3 окууда кабыл алайык. 3 окууда кабыл алып атпадыкпы? Атамбаевдин анда 2 күндө, Сооронбай-Жээнбековдун 1 күндө кылсак, азыр 1 эле саатта кабыл алып атпайык 3 окууда мыйзамды. Келгиле же кылсак батырлык кылайык, кылбасак башкача кылсалык. Ошол мыйзамды алып чыгайык дагы улутташтырып салалык. Даяр мырзам бар, сүрсүп жатат. Алып чыгалык. Кайта эле оюн кыла бербей. Ушул оюмду айтып тура келдим. Ката айтсам кечирим сурайм. Рахмат көңүл бургансыздарга.